Эфирде сайтқа саякат көрсөтүүсү интернет желесинен алынган маалыматтар менен тааныш болуңуздар. Студияда мен Жанара Нарматова. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров бүгін 2 июнда Ысык-Көл облусунун Чолпон Ата шаарында Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен жолугушту. Өлкө лидерлери Кыргызста жеке тараптуу кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин жана келечегин, аймактык жана эл аралык күн тартибинин артыкчылыктарын талкуулашты. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек-арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселесине өзгөчө көңүл бурулду. Мамлекет башчылары акыркы жылдарда эки өлкөнүн ортосундагы мамлекеттик чек-аранын долбоордук линиясын макулдашу боюнча азыркы учурга жетишилген натыйжага канааттануусун билдиришти. Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон сүйлөшүүлөрдү натыйжалуу улантууну жана өз ара сый урматтын жана ишенимдин негизинде өз ара алгылыктуу чечимдерди издөөнү жакташты. Өлкө лидерлери эки өлкө ортосундагы достук жана ынак коңшулук байланыштарды сактоонун маанилүүлүгүн ырастап, бардык пайда болгон маселелерди саясий дипломатиялык жол менен гана чечүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти. Жакынкы аралыкта Өмүрбек Бакиров мандатынан ажыратылышы мүмкүн. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Бакировду добуш сатып алган деген негизде мандатынан ажыратууга байланышкан соттук процесс аягына чыга элек. Учурда иш жогорку сотто каралып жатат. Депутаттын адвокаты ага карата саясий кысым күчөп жатканын социалдык тармактагы Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Азыркы тапта Өмүрбек Бакиров шайлоо өнөктүгү маалында үгүт иштеринин мыйзамдуулугун сотто коргоп жатат. Кызыгы БШК 2021 жылдагы шайлоодон Өмүрбек Бакировдун жеңгенин таанып мандат ыйгарган. Депутат болгондон кийин анын бийликке карата оппозициялык көз карашынан улам мандатынан ажыратуу аракети көрүлүп жатканы акылга сыйбайт. Белгилей кетсек, Бакиров 2021 жылы номер 4 бир мандаттуу Көкжар шайлоо аймагынан жеңип чыккандан кийин добуш сатып алууга айыпталган. Бирок райондук жана облустук сот аны бул ишке тиешеси жок деп таап, андан соң ага депутаттык мандат берилген. Эдил Байсалов Жанар Акаевдин парламентте айткан сөзүнө жооп берди. Конституциялык соттун жетекчиси кызматтан кетиши керек. Бул тууралуу депутат Жанар Акаев кечээ 1 июнда парламент жыйынында билдирген. Анын айтымында сот жогорку кеңештин макулдоосуз эле парламент депутаттарына кылмыш иштерин козгоого жол берип, кооптуу чечим чыгарган. Вице-премьер-министр Эдил Байсалов Твиттердеги баракчасында депутаттын билдирүүсүнө жооп берди. Ал Конституциялык сот Конституцияны коргогонун баса белгиледи. Факт мына ушунда. Жогорку кеңеш жаңы регламенттин 138-беренесине депутаттарга карата иш козгоо боюнча норманы депутаттардын көпчүлүгүнүн макулдугу менен гана киргизген. Ал эми Конституциянын 78-беренесинде депутатты жоопко тартууга көпчүлүктүн макулдугу талап кылынат. Биз демократиялык мамлекетте жашап жатабыз. Бийлик бутактарынын ортосундагы талаш тартыштарды жана Конституцияны ар кандай чечмелөөнү Конституциялык сот чечет. Жогорку кеңештин депутаттары дагы эле кол тийбестикке ээ жана көпчүлүктүн макулдугу менен гана жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн деп жазды Эдил Байсалов. Эске салсак, буга чейин Конституциялык сот эми депутатка каршы кылмыш ишин козгоо үчүн парламенттин макулдугу талап кылынбайт деген чечим чыгарган. Сот депутатка кылмыш ишин козгоо үчүн жогорку кеңештин макулдугун алуу зарылдыгын белгилеген механизм укуктук кол тийбестик максаттарына пропорционалдуу эмес экенин белгилеген. Сүлүктүү шаарынын жаштары президентке ыраазычылык айтып кайрылышты. Президент Садыр Жапаров 1 жыл мурда Сүлүктүү шаарындагы жаштардын, спортчулардын спорт комплекс куруп берүү өтүнүчүн аткарууну убада кылган. Убада аткарылды. Жаңы спорт комплексин курулушу аяктап колдонууга берилди. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Сүлүктүү элинин, Сүлүктүү аксакалдарынын, Сүлүктүү жаштарынын, Сүлүктүү жаш спортсмендеринин атынан сизге терең ыраазычылык айтабыз. Алтын башыңыз аман болсын, өміріңіз uzun болсын. Құдай бұйырса, Алла насип қылса, мына ушул сіз салып берген заманбап спорт комплексінде Қырғызстандың желегин бийик желбіреткен, Қырғыз елінің даңқын далайға, алтын алайға чыгарган жаш спортсмендер өсүп чыгышыны Алла Тааланан сурап кетебиз. АКШнын 81 жаштагы президенти Джо Байден сахнада туруп кулап түштү. Бул тууралуу РИА Новости жазып чыкты. Маалыматка ылайык, окуя Аскердик аба күчтөрү академиясынын курсанттарынын бүтүрүү аземинде болгон. Акыркы убактарда президент бир эмес бир нече жолу чалынып, жыгылып, сахнадан адашып, ушул сыяктуу ыңгайсыз учурларга кабылып келет.
Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чегарасындагы Бекават-Ханабат өткөрмө пунктунда өзбек тарап дуалын бузду. Бул тууралуу Сузак районуна караштуу Атабеков айыл аймагынын Бекават айылынын жашоочулары билдирди. Жергиликтүү тургундар эми коңшу Өзбекстан Республикасында жашаган туугандары менен каттоодо жеңилдик болоорун айтышты. Mana ortada rahna solayotgan devorni buzmoqdamiz. Xayrli o'zi boqchiliklar. Boshlanadi. Bismillah. 3 saat onanın içinde kalgan 11 aylık ымыркай казылды. Окуя тууралуу тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Абанын температурасы 30 градуска жеткен учурда 3 saat onanın içinde kalgan 11 aylık ымыркай казылды. АКШнын Флорида штатында анын үй бүлөсү чиркөөдөгү сыйынууга кирип кетишкен. Палм-Бей штатында полиция жекшемби күнү түшкө мал чиркөөнүн алдында токтоп турган унаадан ымыркайдын табылгандыгын, ымыркайдын өндөргө жооп бербегендиги тууралуу маалыматтан түшкөндүгүн билдирди. Ымыркайдын дароо ооруканага алынып барылгандыгы, бирок тилекке каршы ал ооруканада каза болгон. Унада 3 saat болгон 11 айлык ымыркайдын үй бүлөсүнүн чиркөөдө болгондугу аныкталган. Абанын температурасы 30 градус болгон Палм-Бейде унанын ичиндеги ысыктын 46 градуска чейин жогорулашы мүмкүн экендиги айтылууда. Окуя тууралуу экспертиза дайындалып, тергөө иштери уланууда. Мерим Жуманазарова мурдун канаткан казакстандык балбанды жеңип алды. Бишкек шаарында өтүп жаткан рейтингдик мелдеште Мерим Жуманазарова финалга чыкты. Балбан кыз эркин күрөш боюнча 68 кг салмак категориясында күч сынашты. Жуманазарова 1-4 финалда казакстандык балбан кыз менен күрөштү. 1-1 эсебинде жыйынтыкталган жеңиш Жуманазаровага ыйгарылды. Эскерте кетсек, Казакстанда өткөн Азия чемпионатында Мерим менен Олена коло медаль үчүн күрөшкөн. Бирок албеттиште казакстандык спортчу Жуманазарова мурдуга сүзгөн. Мурдунун канаганы токтогондуктан улам жеңиш казакстандык спортчуга берилген. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунда 18 жаштагы бала музоосун куткарам деп сууга чөгүп каза болду. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык, окуя 31 майда болгон. Аталган күнү Базар Коргондун 2005-жылы туулган тургуну айылдын ичин аралап агып өткөн каналга түшүп кеткен торпогун куткарам деп өзү сууга чөгүп каза болуп калган. Бул окуя Базар Коргон райондук ички иштер башкармалыгынын маалыматтарынын электрондук журналына катталып, жансыз денеге сырттан кароо жүргүзгөн учурда денесинде шек жараткан жаракаттары байкалган эмес. Каза болгон жигиттин жакындары эч кимге доосу жок экендигин айтышып, арыз жазуудан жана жансыз денени соттук медициналык экспертизадан өткөрүүдөн баш тартышкан. Социалдык тармактарда Бишкектеги Айчүрөк соода борборунун алдындагы фонтандын суусуна түшкөн жигиттин видеосу тарады. Видеодо мелдешке 8000 сом коюлганы айтылат. Жигит кийимин чечип, сууга бир нече жолу чумкуганы тартылган. Бул соц тармак колдонуучуларынын ачуусун келтирди. Интернет желесинен алынган маалыматтар мына ушулар болду. Эске салсам, жогорудагы маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Бул жана башка жаңылыктарды 7 ТВ сайтыбыздан жана төмөндө жайгашкан социалдык баракчаларыбыздан окуп көрө аласыздар. Студияда мен Жанара Нарматова болдум. Кийинки эфирлерден амандашканча аман болуңуздар.